Анан жазса жооп бербейт, звонок кылса албайт, байланышка такыр чыкпай коюшат. Ош шаарынын тургуну Мээрим Абдилажанованын бир тууган сиңдиси туркомпания издеп жатып шугундарга алданып калган. Ал апасы жана эжеси менен Дубайга эс алууга жөнөп жаткан. Москвада туруп эле визага онлайн тапшырып бардык төлөмдү жүргүзөт. Өздөрүн Туран туризм компаниясынын өкүлдөрү деп тааныштыргандар акчаны алгандан кийин байланышка чыкпай жок болуп кетишкен. Туран туризм деген компанияга отзывдар жакшы келет дагы, анан белгилүү Кыргызстандын белгилүү шоу бизнесиндеги адамдар дагы өздөрүнүн пикирлерин билдирип, анан жылдын мыкты тур компаниясы деп тандашат экен. Ал визаны ошол компания менен сүйлөшө баштайт. Негизи турду деле ошол компанияга пландайт да, анан онлайн эле аларга төлөм жүргүзүп коет. Арадан 8 күн өтөт, кабар жок. Дагы күтсө дагы жок. Анан эле кирет, интернетке кирсе эле ал компанияны, тур компанияны мошенниктер деген маалыматтар жайнайт. Интернетте компаниядан алданып калганын жазгандар бар. Инстаграмда Туран афера аталышындагы колдонуучу тур компания былтыр жылдын мыктысы аталган видеолорду жүктөгөн. Аталган наамды The Great Awards деп өзүн атаган компания ыйгарган. Иш-чараны белгилүү алып баруучу Айзада Жамырчиева алып барганын көрүүгө болот. Спонсорами сегодняшней премии в номинации «Туристическая компания года» награждается Туран Туризм. Компаниянын негиздөөчүсү катары Инстаграмда Сыдыкова Индира Исаевна көрсөтүлгөн. Анын атында НМГ кайрымдуулук фонду бар. Ал эми компания тууралуу ачык булактарда маалымат чыккан жок. Мындан тышкары бул колдонуучу Жамырчиева Инстаграмындагы тарыхчасына Туран туризм жана Жапаров офишал аккаунттарын бөлүшкөнүн скриншоттоп алган. Аталган турфирма учурда социалдык тармактардагы бардык аккаунттарын жаап салган. Ачык булактардан алар тууралуу маалымат таба албадык. Бирок соц тармактарда анын директору катары Али Жапаров аттуу жаран айтылып жүрөт. Жергиликтүү басылмаларда быйыл жыл башында Али Жапаров менен бирге дагы 2 жаран алдамчылыкка шектелип кармалганы тууралуу маалыматтар чыккан. Алардын үстүнөн 40 адам Бишкектин 1-Май райондук сотуна арызданган. Маалыматка караганда келтирилген зыян болжолдуу түрдө $35.000 түзгөн. Мындай окуялар тилекке каршы көп катталып, шуулундук токтогой келет. Биз турфирмаларды тандоодо сизге эске алышыңыз керек болгон негизги 5 кеңешти топтодук. Соц тармактарын андагы комментарийлерди карап чыгыңыз. Комментарийлерди фейк аккаунттар калтырган болушу дагы мүмкүн. Ошондуктан аккаунт ээлерин да карап коюш керек. Анан тур агенттик качан ачылганына маани бериңиз. Анын аталышын Google'дан издеп көрсөңүз болот. Эгер компания өзүн блогерлер аркылуу өтө эле активдүү жарнамаласа, аны ким жарнамалап жатканына көңүл буруу керек. Компания официалдуу түрдө катталганбы? Аны өз алдынча эле сайттан текшере аласыз. Туризм Gov.kg сайтында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги лицензияланган туристтик компаниялардын тизмесин жарыялайт. Андагы 82 тур компаниянын ичинен биз Туран деген компанияны таппадык. 4-чү, турдун ичинде эмне кирерин тактаңыз. Мисалы, эки тарапка тең авиабилет, мейманкана, трансфер, экскурсиялар камтылганбы? Жашыруун төлөмдөр жокпу? Төлөмдүн расмий кагазы, ККМ чек, инвойс, SFI берилеби? Эгерде компания бул суроолорго так жооп бербесе же документтерди көрсөтүштөн баш тартса, анын ишенимдүүлүгү шек жаратат. 5-чи, келишимди кылдат окуңуз. Кызматтар так жазылганбы? Акчаны кайтарып берүү шарттары барбы? Эгерде жеке адамдардын картасына которуу сунушталса, бул кооптуу белги. Айткандай, каарманыбыздын окуясы кандай аяктады экен? Кайрылып көрөлүчү. Бир 10 күн аралыгында төлөп берди. 1-Май райондук сотунун басма сөз кызматы медиага кылмышка шектүү аталган 3 адам 1-апрелге чейин камакка алынганын билдирди. Маалыматка караганда соттун чечими 3-февралда чыккан. Бирок кийин алардын бирөөсү эч жакка кетпөө тилкаты менен абактан бошотулган. Ишенимдүү туристтик компаниялардын айтымында арзан тур уюштуруу реалдуу, бирок бир нече шарттар менен гана. Алар эрте брондолгон учурда билеттер жана мейманканалар арзаныраак болот. Акцияларды арзандатууларды колдонгондо, комфорт деңгээлинин төмөндөтүлгөндө, мисалы отель, жөнөкөй тамак аш, эконом класстагы билет. Мындан сырткары туризм бизнеси бул жөн гана билет же отель сатуу эмес. Бул чоң жоопкерчиликти талап кылган иш. Эсиңизде болсун, интернетте шуулундуктун түрү көп. Андыктан ар дайым маалыматты текшерип, сынчыл ой жүгүртүңүз. Бул видеону жакындарыңыз менен бөлүшүңүз. Алар дагы шуулундарга кабылып калбасын.